Ахматбек Сүйүнбаев атындагы стадиондун аймагына чейин кирип кеткен мыйзамсыз курулуштар буздурулуп жатат. Буга чейин Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы тарабынан курулуш ээлерине эскертүүлөр берилген. Өз кезегинде эскертүүнү түшүнүп, курулуштарын өздөрү буздуруп жаткандар да бар. Бирок алар шаардык мэрияга нааразычылыктарын билдиришти. Себеби учурунда аталган жер тилкелери стадиондун карамагында экенин билип туруп, жеке менчикке сатып жиберишкен дейт. Тапкан нерсеңизди коюп, ушу жерди алып, мына акамга насип этип, акам карап жүргөн. Эми ошол 2006-жылы кайакта коррупционер Жумакадыр деген мэр болгон экен. Ошол чыгарган токтомдун негизинде биз жабакер көрүшүбүз керекпи? Же ордуна төлөбөсө компенсация деп. 3 күндөн бери уктабай жатабыз. Ошол нерсени уккандан кийин эми бул жакта деле жөн эле кичинекей комок эмес, жөн эле сыртта семчек саткан магазин эмес. Бул жакта өтө чоң магазин, өтө чоң акча кирген бул жака. Өтө эле кыйын болот эми бизге делечи. Арендабы же? Аренда, да, аренда, жок, менчик эмес. Канча сом чыгым кетти булар? Канча убакытта? Почти 2 миллиондой кетти. Ачылганыбызга мына 2 айдын жүзү болду. Январдын 1-inde уже ишке кирип баштаганбыз. Мына эми баштап келатканда ушундай нерсе болот да. Өтө эле жагымсыз нерсе болот да бул. Келип туруп эле сразу бузсал деген. Арендага кимден алдыңыз эле? Аренданы мен чисто эмесин тааныбайм, бул жакта управляющиймин. Маалыматка ылайык, стадиондун жалпы аянты 1996-жылы 5 гектарды түзгөн. Азыркы учурга карата анын 1 гектардай жерин мыйзамсыз курулуштар ээлеп алган. Башкача айтканда, стадиондун жерине объекттерди мыйзамсыз куруп алган 10го жакын учур аныкталды. Мына стадиондун жанагы жеке менчикке өтүп кеткен бир 10 объектти биз тактадык. Ошол 10 объект боюнча жумуштар алып барып атат. Бул боюнча архитектуралык документтер да толук кандуу бүткөн эмес экен. ГАСК боюнча бул вот эксплуатация берилген эмес экен. Анын өзүнүн жана профили мурун кандай болсо, азыркы профили өзгөртүлүп, перепрофилирование дагы болгон эмес экен. Ошол боюнча дагы биз толук кандуу маалыматтар тактап туруп, ишкерлер менен дагы жеке сүйлөшүп, бул боюнча мына бүгүн ошол стадиондун өзүн эски калыбына келтирүү боюнча иштерди алып барып атабыз. Шаардык бийликтин бул маселе боюнча айтканына караганда, башта аталган жер тилкелерин жеке тараптар жеңил курулуш конструкция кылабыз деген жүйө менен алышып, бирок капиталдык курулушка айлантып алышкан. Муну менен аталган объекттер баштапкы ээлеринен 3-чү, 4-чү тараптарга өтүп кеткен. Суулук салон негизинде архитектура газ ишканалары буга чейинки берген каттардын негизинде бир канча мыйзам бузуучулуктарын аныктады. Себеби ал жерде баягы электр тармактары боюнча, курулушу боюнча, баягы өз алдынча баягы суулук салон деп профилдерин өзгөртүү боюнча, ал эми бильярдный боюнча бул мурда ошол лагманкананын чайсы, Ала Еленти деген ошол лагманкана турган боюнча мурдагы объектисин реконструкция жүргүзгөн эмес, болгону жер укугун каттап өзүнө каттап жүр. Ошол эле учурда шаардык мэрия бул мыйзамсыз иштердин бардыгы буга чейинки калааны жетектеп турган Чырмашев, Исаковдардын убагында болгон деп божомолдоду. Ал эми жалпы шаар аймагында мыйзамсыз курулуштарды аныктоо жана жерлерди кайтарып алуу иштери улантылып жатканы айтылды. Айымкан Исралы кызы, Мирзат Нуманов, УТРК Ош.